Хусейин Карасаев Кыргыз Совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын элимине эмгек сиңирген ишмер. Ал 1901-жылдын 5-январында Ысык көл областынын Төп районуна караштуу Кең Суу айылында Орто Чар бой бүлөдө туулган. Ал 7 жашка чейин өзүнүн чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн. Ал эми 1916-жылы Үркүндө өз эли менен Кытай текеске качат. 1946-жылдан тарта КПССнын мүчөсү болот. Ал алгачкы биримди Пуржаваш шаарындагы орус түзем мектебинен алган. Ленинграддагы Инукиция атындагы чыгыш институтун бүтүргөн. 1923-25-жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунда окуган. Бул институтта окуп жүрүп Эркиндөө газетинин алгачкы сандарын чыгарышкан жана ага кабарчылык кылган. 1951-жылдан 1974-жылга чейин Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Автор болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алипе түзүшкөн. Өзү да Сабат ачкыч алипесин жазган 1927-жылы. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. Ал эми Хусейин Карасаев кыргыз ыр түзүлүшү боюнча терминдердин уюткуусу да болгон. Ал ошондой эле элдик өзеги чыгармаларды жүйнө котормо ишине да кайым сылым кошкон. Семетей баш болгон жомок дастандарын жыйнаган. 1931-жылы Айтылуу Манасти Сайкбек Карабаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, анда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Хусейин Карасаевдин жубайы Кыргыздын туңгуч кино актрисасы Айша Карасаева болгон. Ал жубайы менен 1930-жылы баш кошкон, 70 жыл чогуу өмүр сүрүшкөн. Ал Хусейин Карасаевдин бардык илимий эмгектеринин редактору болгон. Эми Хусейин Карасаевдин эмгектерин айтсак, алар 1938-жылы Батманов менен кыргызча-орусча сөздүк чыгарган. 1944-жылы Шукуров жана Юдакин менен бирге кыргызча-орусча сөздүк чыгарган. Ал эми 1956-жылы Ян Шансин менен бирге орфографиялык сөздүк чыгарган. Бишкек гуманитардык университети улуу инсандын атында. Каракол шаарындагы Кыргыз-түрк лицейи да бул инсандын ысымын алып жүрөт.